BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Түркиядагы катуу жер титирөөдөн, кырылуулар жана көп курмандыктар болгондон кийин Кыргызстандагы жаңы салынган үйлөрдүн сапаты жөнүндөгү маселе кайра көтөрүлдү. Чоң шаарларда соңку жылдары жайнаган курулуштар кулаш жайган менен алар жер титирөөгө канчалык туруштук берет деген суроо көпчүлүктү ойлондурууда. Жогорку кеңеште депутаттар Бишкек менен Оштогу башаламан курулуштарды мамлекеттик комиссия түзүп текшерүү керек деп жатышат. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз. Жогорку кеңеште жаңы курулган жана курулуп жаткан үйлөрдүн сапатын текшерүүдө депутаттык комиссия менен чектелбей, мамлекеттик комиссия түзүү жөнүндө дагы сунуштар айтылды. Чоң шаарлардагы соңку 20 жылда курулган үйлөрдү эсептеп чыгып, алардын баарынын сапатын текшерип чыгуу керек деп атышат. Жаңы курулган турак үйлөрдүн сапатына кабатыр пикирлер күчөп жатканда Бишкекте курулуш бизнеси соңку жылдары эч бейгапар дүркүрөп өнүгүп жаткан кези. Көп кабаттуу имараттар, үйлөр 1-2 жылда эле курулуп бүтүп пайдаланууга берилүүдө. Бишкектин чүйгүн жеринде салынган көркөмдүү, баардык ыңгайлуулуктар менен салынган көп кабаттуу үйлөр жөнүндө жарнамалар жайнайт. Бирок алардын сапатына дагы ошондой жайнаган суроо бар. Үйлөрдүн сейсмикалык эреже талаптарга салынып жатканын азыр депутаттар эле эмес, бул тармактын артисттери өздөрү дагы көп ишенбейт. Улукбек Бегалиев жер титирөөгө туруктуу курулуш боюнча эксперттердин эл аралык ассоциациясынын президенти. Катастрофическийге кирет азыркы Турциядагы болгон жер титирөө. Анан албетте мында деген аябай көп үйлөр кулап кетиши мүмкүн. Бирок биринчилерден болуп баары бир ошо каркастык үйлөр, кайра эле каркастык үйлөр биринчилерден болуп кулап түштү. Эми бизге кайтып келе турган болсок, Кыргызстандагы үйлөрдө эң көпчүлүк учурда куруучулардын архитектуранын планировкасына багынып калганбыз да. Ошол туура эмес. Себеби алар деген колонналарды жактырбайт, ригелдерди жактырбайт, алар колоннанын көп болуп, же болбосо дубал болгонун жактырбайт. Ошонун кесепетинен мындай чоң площадьтар болуш керек дешет. Ушундай деп отуруп, бүгүнкү күндө ушуга жеттик. Экинчиден, кадровый маселеси, инженерлердин кадр маселеси өтө төмөн түшүп кеттик. Технический надзор, авторский надзор дегендер булар бүт баардыгы тең формально болуп калган. Илгеркидей контроль деген жок. Ошон үчүн контроль болуш керек. Кайрадан восстановление жасашыбыз керекпиз. Бул биринчиден. Экинчиден, эксперименталдык изилдөөлөр болуш керек. Мурда сөзсүз түрдө канча кабаттуу үйдү деген биринчи эксперименттен өткөрмөйүнчө массовый строительствого уруксат берилчү эмес. Бишкекте жер титирөөгө туруктуу курулуштун ченемдерин, талаптарын иштеп чыккан институт бар. Баардык курулуштар ушул мекеме иштеп чыккан нормаларды сактоо менен бүткөрүлүшү керек. Курулуш жүрүп жаткан маалда анын талапка ылайык курулуп жатканын мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөл департаменти карайт. Аталган мекеменин жетекчиси Иманакын уулу Талант бул жерде тынчтанууга олуттуу негиз жок дейт. Биздики монолит курулуш деп коебуз да, буну ар бир бетонду, ар бир арматураны бири-бирине привязка кылып туруп куюлат. Мисалы, көчөкү видеодо Турцияда көрүп атканда туруп эле мындай гүлдөй эле күчүп калды го. Гүлдөй эле күчүп калбадыбы? Ушун андай болушу мүмкүн эмес да. Ал жерде ал канчанчы жылы салынган үйлөр, кандай тартипте салган биз айта албайбыз. Мана азыр эксперттер учурунда көрсөтөт го эмнеге андай болгондугу боюнчачы. Биздин монолиттик перекрытие менен салынган үйлөрдө антип жанагындай привязка болуп бири-бирине чырмалышып байланышкандан кийин андай түшүп калат деген ойдон дагы алыспыз. Себеби дегенде ошол жакта бизде көзөмөл жүргүзүп аткан башкармалыктан андан кийин курулуш компанияларынын өзүнүн технадзорлору болот, высший категориядагы прораптары болот. Анан авторский надзор деп коет. Автор проекта кандай арматура, кандай үй салыныш керек, терезесинин светинен бери текшерип, анан ошого кол коюп, анан аягында үй анан тиги колдонууга берилет да. Бишкекти курчаган 50 жаңы конуштар бар. Андагы үйлөрдүн көбү убагында жакырчылыктан улам чаржайып жана сапатсыз шашып курулгандыктан жер титирөөгө туруштук бериши дагы кыйын дейт адистер. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын президенти, сейсмология институтунун директору Канатбек Абдрахматов. Жаңы коштардын баягы айылдан келген эл ошо айылдагы эле куруп коет. Ошол метод менен эле. Анан чынын айтканда эгерде мына Бишкекте ошо Туркияда болгон ошондой эле кубаттуу, ошондой эле болгон жер титирөө болсо, биздин Бишкекте 8 балга деген жеткен силкинүүлөр болот. Ошондо ошо жанагы жаңы конуштарда курулган үйлөр көпчүлүгү көбүлүп талкаланып калышы мүмкүн.
мүмкүн, ал чындык. Кыргызстанда 2006-2008 жылдары Удаасы менен Нарында, Ош жакта катуу жер титирөөлөр болуп, жүздөгөн үйлөр кыйраган, адам курмандыктары дагы болгон. Адистер ошондогу үйлөрдүн көпчүлүгү жердин силкинүү күчүнүн жогору болгонунан эмес, курулуш сапаты начар болгонунан кыйраганын айтышат. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду.